Бул үйдү биз 2005-жылы мен саясатка келгиче чейин бизнесте жүргөндө сатып алып, ушул жерге депутат болуп келгенде ушул жерге киргенмин. Ошондон бери биздин ошо жеке менчигибиз. 17-18 жыл болуп калды. Анан биз андан кийин бир 2010го жакын башка жакка көчүп, бул жерди ушул бала бакча кылып ачканбыз. Ошол убактарда Бишкекте бала бакча жетишпей, ушундай катаал болуп аткан мезгилде ачканбыз. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин бала бакча болуп иштеп турат. Анан эми бүгүнкү максатым ушул үйдү үй бүлөбүз менен кеңешип, мамлекеттик ипотекалык компанияга бекер баягы спонсорлук ниет менен өткөрүп берип атабыз. Биз үй бүлөбүздүн ушул жасап аткан акция менен бүткүл кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Колунда бар, патриот, биздин байларыбыз көп, бай жигиттерибиз, кыздарыбыз көп. Ушундай мына Кыргызстандын башына кыйынчылыгы түшкөндө бардыгы ушу кол кабыш кылып, колдон буттан алып, колдоп кетип жүрөт. Баягы доступный жилье деп баягы жеңил алганга биз бардыгына эле мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, ошо мигранттарга дагы, Бишкекте базарда отуруп соода кылган адамдарга дагы, мугалим, врач, кимисине бардыгына ошо кезек менен коюп туруп, баягы живой кезек менен коюп туруп, анан кийин үйлөрдү берели деп атабыз. Мен эмне үчүн мындай акцияны уюштуруп атабыз? Элдер ойлоп калбасын, мамлекеттин күчү жетпей же болбосо ушундай кыйынчылык болуп калып уюштуруп атса керек деп. Жок, андай эмес. Бир 2 жыл, 3 жылдан кийин менин расчетум боюнча, эсебим боюнча 2 жыл, 3 жылдан кийин өзүбүздүн мамлекеттин эле күчү жетет аган. Анткени баягы алдын ала ишенген булактарыбыз бар. Бирок ошо 2 жыл, 3 жылды күтүп отурбастан эле азыртадан ушу элибиздин күчү менен биздин ушул бай, мындай март, патриот кыздар балдарыбыздын күчү менен дагы ушул процессти эртелетип, жылдырып кетели деген максат. Бул үйдү аукционго коюп сатсаңар, мындан түшкөн баага, мына бул өзү борбордук Бишкектин борборунда жайгашкан. Мунун баасына мен ойлойм бир 10 үй бүлөнү квартира алып аласыңар деп. Бүгүн азыр ушу айымга документти тапшырып бердим. Өзүңүздөргө өткөрүп алып